Саламатсыңарбы урматтуу студенттер? Азыр биз силер менен кыргыз тили сабагын өтөбүз. Менин аты жөнүм Мамадыева Гүлзар. Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин номер 1 факультеттер аралык кыргыз тили жана адабиятынын практикалык курсу кафедрасынын окутуучусу. Сабакты баштаардан мурун алтын эрежелер менен таанышып алалы. Сабак башталган учурда уюлдук телефонубузду үнсүз абалга келтиребиз. Сабакты кунт коюп угабыз. Бири-бирибизди сыйлайбыз, пикирлерибизди эске алабыз. Кол көтөрүп жооп беребиз. Сабакка активдүү катышабыз. Эгерде силер жогорудагы эрежелерди так сактасаңар, анда сабагыбыз натыйжалуу болот деген ишенимдемин. Бүгүнкү сабагыбызда биз силер менен адабий тил жана диалектилер тууралуу маалымат алабыз жана алдыга төмөндөгүдөй максаттарды коебуз. Адабий тил жана диалектилер тууралуу маалымат алабыз, айырмачылыктарын, өзгөчөлүктөрүн, түрлөрүн түшүнүүгө жетишебиз. Сабактын жүрүшүндө келтирилген мисалдардын жана бышыктоо үчүн иштетилген көнүгүүлөрдүн жардамында диалектилик сөздөрдү адабий тилден ажырата алууга үйрөнөбүз. Көнүгүүлөр менен иштөө аркылуу сабакты көңүл коюп угууга, бири-бирибизди сыйлоого, адептүүлүккө тарбияланабыз. Адабий тил тууралуу улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов адабий тил деген бул өзү калктын менчиги, асыл байлыгы деген оюн айткан. Демек, бул асыл ой менен адабий тилдин биз үчүн канчалык баалуу, керектүү экендигин байкасак болот. Урматтуу студенттер, силердин кээ бириңердин адабий тил жана диалектилер тууралуу азын-оолак маалыматыңар бар. Анткени мектеп программасында окугансыңар. Алгач сабагыбыздын башында адабий тил жана диалект деген кандай түшүнүк? Диалектилердин башка сөздөрдөн кандай айырмачылыгы бар? Кыргыз тилиндеги диалектилер кандай топторго бөлүнөт деген сыяктуу суроолорго жооп берүү аркылуу өзүбүздө болгон маалыматтарды толуктап, бышыктап, калыптандырууга, өнүктүрүүгө аракет жасайбыз. Адабий тил улуттук тилдин негизинде калыптанган, белгилүү бир нормага салынган, коомдун бардык топторуна орток тил. Кыргыз адабий тили аны менен бирге лексикалык байлыгы, жергиликтүү диалектилер жана говорлор менен ар дайым карым-катышта болуп келген жана боло да берет. Ошол себептен адабий тилдин лексикасын байытууда да жергиликтүү диалектилер менен говордук лексиканын ролу чоң болот. Жергиликтүү диалектилер говорлор үчүн мүнөздүү болгон сөздөр диалектилик лексиканы түзөт. Алар адабий тилдин лексикасына кирбейт, бирок улуттук тилдин байлыгынын бир бөлүгү болуп эсептелет. Адабий тилди айрыкча анын лексикасын байытууда, калыпка салып, андан ары өнүктүрүүдө жазуучулар менен журналисттердин үн алгы, сыналгы жана чыгармачыл басма сөз кызматкерлеринин аракети бөтөнчө орунда турат. Жалпы элдик тилдин жергиликтүү өзгөчөлүгүнө ылайык өзүнүн кээ бир фонетикалык, лексикалык, грамматикалык өзгөчөлүктөрү менен адабий тилден айырмаланган бөлүгү диалект деп аталат. Диалект деген сөз гректин диалектос деген сөзүнөн алынып, жергиликтүү тилдин бөтөнчөлүгү деген маанини билдирет. Ал эми адабий тилдеги диалектилерди изилдеген илим диалектология деп аталат. Адатта кыргыз адабий тилине мүнөздүү болгон сөздөрдүн мааниси мамлекетибиздин түрдүү аймактарындагы
коомчулукка түшүнүктүү болсо, диалектилик сөздөр жергиликтүү аймакта гана түшүнүктүү болуп саналат. Муну диалектилик сөздөрдүн башка сөздөрдөн айырмалоочу алгачкы кадамы белгиси катарында кароого болот. Учурда кыргыз тилинде түндүк жана түштүк деген эки чоң диалекти бар. Түндүк диалектиге Чүй, Талас, Нарын, Ысык көл облустарында жашаган кыргыздардын тили кирет. Ал эми түштүк диалектиге Ош, Жалал-Абад, Баткен облустары кирет. Ошол эле учурда диалектилерди коштоп жүргөн сөздөр да бар. Алар говорлор деп аталат. Говор диалектилик сөздөрдүн ичиндеги тилдик өзгөчөлүктөр. Кыргыз тилинде Талас, Чүй, Ысык көл, Нарын, Ош жана башка говорлор бар. Говорлордун колдонулуу чөйрөсү диалектилерге караганда алда канча кичине. Демек, аларды диалектилердин ичиндеги майда тилдик өзгөчөлүктөр деп билсек болот. Диалектилерге мүнөздүү бөтөнчөлүктөргө да токтоло кетели. Жалпы элдик тилге кеңири тарабайт. Адабий тилде колдонулбайт. Ошол жергиликтүү элдин тилинде аймактарында гана сүйлөнүп колдонула берет. Башка диалектиде сүйлөгөн элдерге түшүнүксүз келет. Диалектилер өзүнүн чөйрөсүндө чегинде гана колдонулуп, андагы жашаган элдерге түшүнүктүү келет да, алардын байланыш катнаш жасашы үчүн чоң кызмат аткарат. Дагы бир айта кетчү жагдай. Диалектилик сөздөр фонетикалык, морфологиялык жана лексикалык диалектилер болуп үчкө бөлүнөт. Фонетикалык диалектилер адабий нормада айрым бир тыбыштык жагынан гана өзгөчөлөнүп турат. Мисалы, опаз деген сөздү алалы. Адабий тилде айтылышы нопаз. Морфологиялык диалектилер адабий нормадан грамматикалык категориялардын колдонулушу боюнча айырмаланат. Мисалы, келе жатыры адабий тилде келе жатат. Куурма адабий тилде куурдак деп айтылат. Лексикалык диалектилер адабий лексикадагы айрым сөздөр менен синонимдеш болуп, адабий тилдеги сөздүн маанисин туюндуруу үчүн параллель колдонула берет. Мисалы, тукум адабий тилде жумуртка. Күкүрт деген сөз адабий тилде ширеңке деп айтылат. Эми диалектилик сөздөргө бир нече мисалдарды келтирели. Ал үчүн башка булактан алынган маалыматты угуп көрөбүз. Мисалы, Ордолуу Ош шаарында төмөндөгүдөй диалектилик сөздөр кездешет. Сыйыр адабий тилде уй, келле же болбосо калла адабий тилде баш. Путак, бутак, секин, акырын, вакыт, убакыт, полот, болот, пул, акча, допу, топу. Ушундай эле диалектилик сөздөрдү Талас облусунан да кездештирсек болот. Байыз, эс алуу, келе жатыры, келе жатат, тыбыт, чөбөгө, моногу, мынабу, кадик, күмөт. Ал эми Нарын диалектиси боюнча айта кете турган болсок, жер бой, терең, аң, чуңкур, зампар, сары кар, көңкө, тандыр, ободо, шырдак, чөңкө, кружка. Ушундай эле диалектилик сөздөрдү Ысык көл облусунан да кездештирсек болот. Бадыбот, чоң чыны, баки, маки, довулгу, табылгы, мыяз, пияз, конок, жүгөрү, токоч, нан. Ал эми Чүй облусундагы диалектилик сөздөрдүн катарына төмөнкү сөздөрдү кошсок болот. Дегене, чара, тобулгу, табылгы, деңгек, мамы, ракыш, алыс, санвал, замбил, апче, эже. Урматтуу студенттер,
Силер жогоруда көрсөтүлгөн мисалдар аркылуу теманы дагы тереңирээк түшүнүп алдыңар деген ойдомун. Анда эмесе азыр Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан алынган сөз тизмектери, сүйлөмдөр менен берилген мисалдарга көңүлүңөрдү бурабыз. Эх, жаным, өлүп кетебизби? Элпек аке бар эмеспи? Ошол бүтүрөр. Бай салалычы. Кудай сактай көр. Кокус Исмайылдын качып келгенин билип калып, кадик санап калышпасын. Өзүңөр уккандай, бул эки сүйлөмдө диалектилик сөздөр колдонулду. Биринчи сүйлөмдүн мазмунуна токтоло турган болсок, анда байыс деген сөздүн бизге анчейин түшүнүктүү болбой жатканын туябыз. Анткени улуу жазуучубуз Айтматов өзүнүн чыгармаларын жазууда талас элинин диалектилик сөздөрүнөн пайдаланган. Байыс деген сөз эс алуу дегенди, ал эми кадик деген сөз күмөн деген маанини туюнтат. Эми алардын ордун адабий тилде колдонулган сөз менен алмаштырып көрөлү. Эх, жаным, өлүп кетебизби? Элпек аке бар эмеспи? Ошол бүтүрөр. Эс алалычы. Кудай сактай көр. Кокус Исмайылдын качып келгенин билип калып, күмөн санап калышпасын. Мына, эми баары ордуна келди. Эми силер кыргыз тилиндеги адабий тилдин ордун биле аласыңар. Көрсө, адабий тил мамлекеттин бардык жарандарына түшүнүктүүлүгү менен айырмаланат турбайбы? Мына ошондуктан да түрдүү радио уктуруулар, телекөрсөтүүлөр, гезит журналдарда даярдалып, жарыяланып жаткан макалалар дал ушул адабий тилде жүргүзүлөт экен. Урматтуу студенттер, эгерде силер жаңы тема боюнча түшүнүп алган болсоңор, анда өз алдыбызча иштөөгө убакыт келди. Мен силерге бир нече көнүгүүлөрдү сунуш кылам. Силер андагы диалектилик сөздөрдү таап, адабий тилдеги айтылышын айтып берүүңөр керек. Биринчи көнүгүү. Көңүл бөлөбүз. Барпы Алыкуловдун «Гөзел кыз ырын уккула». Андагы айтылган диалектилик сөздөрдү таап, адабий тилдеги аталышын айтып бергиле. Ошондой эле диалектилик сөздөрдүн адабий тилдеги маанисин табууда сүйлөмдөрдүн мазмунуна, айтылыш максатына да көңүл бургула. Жол жүрүп келдим матайы, жалынга салсаң өзүң салтый, жарыгер көзел сыпайы, күнүгүн кызыл башайы, мен көргөнү келдим атайы, күйүткө салсаң өзүң салтый, көркөмдүү көзел сыпайы. Арыге мырдай сүйгөнүн, акылына түйгөнүн, ашык бир болуп жете албайдан арасат түндө жүргөнүн, мен дагы ырдап берейин, ашыктан бир сабак, дак салдың куз жүрөгө да дәртизен күзен аптабак, күрдөдү жаштын ишеген, күсөдүн сүйү чарбагын, аманат жанга белектеткен, ашыклык күнүң бармадым, аны ошол гүлдү дейишке мен güzelдин издеп баргамын, булактан көрүп жак түштө мен булбулдай аба салгамын. Көрдүм далай урууну, кечтим дараң улууну, издеп бир келдим көзел кыздың, ышкытар сендей сулууну, тааныбайсың сен мени, тарбир ылап эл сени, таанышалы ушул делден ой тартиптүү güzel келбери, кыйланы көрдүм кыдырып,
Kara su menen çarvaktan kaş kirpigin dögülüptü. Karasam kumar tarkatkan gürgürü köngöl koyuptu. Gök yıldızın samatkan canada göktü görmöktüm ben. Yaratan bulsun kanatcan. Kalkalından kalından kaykalan bükkün dadından bezeden gitmedin da beş talda görgün çaçın koydum kamışa özünüzdü sorasam da gücürmedin kalısı soraganımdın sebebi süyböy bir kişi gelebi sıfayının cayını da gülbey bir kişi gelebi suya da bulsun kulak sal sen sarıdın kutturdun dal gerek bolsa güzel kız sen göre durgan günümden kayda varsan canımda günahın bolup yürüyüm karangıda yol bassan koy çırağın bolup yürüyüm günüge gelip su algan kulağın bolup yürüyüm Jaşırбастан açık ay kemine bolson boyumda yürüğünün dilimden tutkudun memin torumda kıynasından özün bil sıylasan da özün biley taqdırım senin kolunda Кана балдар, бул ырдан кандай диалектилик сөздөрдү байкай алдыңар? Туура, мында көзөл, ашыгылык, дак, күсө, шол, жайыны, шул, аваз, ышкыдар, дартизар, тарпи деген диалектилик бизге тааныш эмес болгон сөздөрдү жолуктурдук. Булардын адаби тилде аталышын билебизби? Диалектологиялык сөздүктү пайдаланып карап көрөбүз. Көзөл, сулуу, чырайлуу деген маанини түшүндүрөт. Ашыгылык, ашыктык, сүйүү деген мааниде. Дак, так, күсө, каалоо, эңсөө, шол, ошол, шул, ушул, абаз, үн, ышкыдар, ашык кылган, жайыны, жайын деген маанилерди түшүндүрүп турат. Эми балдар, көңүлүбүздү экинчи көнүгүүгө бурабыз. Төмөндө сүйлөмдөрдөн турган мисалдар берилди. Анда кандай диалектилик сөздөр колдонулган жана ал сөздөр кайсы чөлкөмдө кездешет? Окугула жана талкуулагыла. Оногу үңкүрдөн көргөнмүн, деди Закир үңкүрдү көрсөтүп. Неме кыларымды билбей туруп калсам, жанагы тарсылдап дагы угулуп калды. Түзүк, арпанда көрсүн. Биз дагы асылды үйлөсөкпү дейбиз. Ылайыгы көзгө илинбейт. Келеме, бир ойнойлу. Даңгесе десе. Арданасыңбы? Иштебей басып жүргөндү даңгесе дейт да. Же жалганбы? Текчеде турган гардымга суу куюп алып келчи. Урматтуу студенттер, бул сүйлөмдөрдөн диалектилик сөздөрдү таап, чечмелей алдыңарбы? Анда азаматсыңар. Демек, оногу, ниме, панда, даңгесе, гардым деген сөздөр диалектилик сөздөр экен. Түшүндүрө кетсек, оногу деген сөз адаби тилде тиги деген маанини билдирет. Ниме,
Адаби тилде эмне? Панда адаби тилде пенде. Даңгесе адаби тилде жалкоо. Гардим адаби тилде чыны деген мааниде колдонулат. Урматтуу студенттер, бүгүнкү сабакта силер адаби тил жана диалектилер деген тема боюнча маалымат алдыңар. Көнүгүүлөр менен иштөө аркылуу билимдериңерди бышыктадыңар. Бүгүнкү өтүлгөн тема силерге түшүнүктүү жана жеткиликтүү болду деген ойдомун. Андай болсо, биз бүгүнкү сабакты максаттарына жетти деп эсептесек болот. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Үй тапшырмасы. Төмөндө берилген сөздөрдү адаби тилге жана түштүк диалектиде айтылышына карай бөлгүлө. Диалектилик сөздөрдүн маанисин таап жазгыла. Торпок, далис, үке, алып кел, биртике, аке, ичке, алып бер, түзүк, демдүү, жылуулук, раматылык, өтөгө, кыштоо, үрүү, бап жана башка ушул сыяктуу. Эскерте кетчү жагдай, диалектилик сөздөрдүн маанисин таап жазууда жакындарыңардан сурап жана диалектологиялык сөздүктү пайдалансаңар болот. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта болгула.